Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Адам көп дуа кылат, бирок сураган дуасында сураган нерсесин көрө албай же кечигип жатканын улам ал ойлонуп калат да. Эмне себептен мен дуам кабыл болбой атат? Эмне үчүн мен сураган нерсе кечигип атат деп бир аз ичинен тынчсыздануу, кыжылат болуу пайда болот да. Бирок адам ойлонуш керек экен да, эмне себептен мен дуамдын кабыл болуусу кечигип атат же мен сураган нерсе кечигип жатат депчи. Анткени инсан дуа кылат, бирок ошол дуасы асманда тосулуп калат экен да, күнөөнүн себебинен. Күнөөнүн себебинен кылган дуалар асманда тосулуп калат. Ошондой эле күнөөнүн себебинен инсанга келе жаткан жакшылыктар тосулуп калат. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннар раджула ла юхрамур ризқа бидзамби юсибуху." Адам ага келе жаткан жакшылыктан куру калып калат күнөөнүн кесепетинен дейт да. Кылган күнөөсүн кесепетинен келе жаткан жакшылыктан куру калып калат дейт. Демек, бул күнөө деген нерсе адамдын кылып жаткан дуаларындагы кабыл болуусуна тоскоол болуп, келе жаткан жакшылыктардын тоскоол болуп, ушундай кесепети бар да. Күнөөнүн себебинен инсанга келе жаткан жакшылыктар тосулуп калат, кылынган дуалар да тоскоол болуп туруп калат. Демек, күнөөлөрдүн кечирилүүсү инсан күнөөлөрдөн арылуусуна өтө катуу муктаждыгы бар. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала инсандарды, пенделерин жакшы амалдар аркылуу күнөөлөрүн кечирип турат. Иннал хасанати юзхибнас сайят. Чындыгында сооптуу иштер, жакшы иштер күнөөлөрдү, жамандыктарды кетирет дейт. Мына ошого карата алдыбызда күнөөнүн кечирилүүсүнө тийиштүү күн келе жатат. Бул Арафа күнү. Арафа күнү бул Зулхижжа айынын 9-күнү болуп саналат. Ошол күнгө карата өтө көптөгөн фазилеттер айтылган. Бул ыйык күндөрдөн болуп саналат. Ал күнү ибадат кылуу дегеле, жакшы амалдар кылуу, сооптуу иштерди кылуу бул өтө көп эселенип, мындай бир артыкчылыктарга жеткирет. Муслим хадис жыйнаганда келтирилет. Абу Катада радхияллаху анху риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Арафа күнү ороза кармоо тууралуу суралды. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Юкаффирус санатал мадията вал бақията." Арафа күнү ороза кармоо өткөн жылдын күнөөсүн кечирилүүсүнө жана келе жаткан жылдын күнөөсүн кечирилүүсүнө себеп деп айтты да. 2 жылдын күнөөнүн кечирилүүсүнө себеп болуп берет дейт. Жана биз башында айттык го, инсан ушул күнөөнүн кесепетинен көптөгөн зыяндарга учурап, көптөгөн жакшылыктардан кура калып жатат. Ошол мына өткөн жылдын да күнөөсүн кечирилүүсүнө, келе жаткан жылдын күнөөсүн кечирилүүсүнө Арафа күнү ороза кармоо себеп болуп берет экен. Ошондуктан мына Арафа күнүнө аз убакыттар калды. Биздин ай календарь менен эсептей турган болсок, Зулхижжанын 9-күнү, ал эми күн календарь менен эсептей турган болсок, 26 май бул Арафа күнү болуп саналат. Ошондуктан ниет кылышыбыз керек, ороза кармаганга, ошол күнү көп-көп дуа кылганга, ибадат кылганга, ороза кармап, орозо учурунда ифтарда дуа кыла турган болсок, ошол биздин күнөөбүздүн кечирилүүсүнө себеп болуп, жана көп жакшылыктарга жетишебиз иншалла.